Ширшов деген фамилия бұл коррупциялық схема деген сөздің синонимі. Ошондой киши акыркы 1 жылдан бери Кыргызстанга Интерполдун издөөсүндө жүргөнүнө карабастан, Кыргызстандын күч органдары тарабынан издөөдө жүргөнүнө карабастан кенен кесир кирип жүргөн. Мен мына 28 апрелде урматтуу Нурбек Өрмөкович чек ара кызматына суроо талап жөнөтүп атам. Ширшов Кыргызстанга соңку 1 жылда канча жолу кирип чыкты? Эмне үчүн ал кенен кесир кирип жүрөт? Эмне үчүн суракка чакырылган жок? Эмнеге күнгө чейин, азыркы күнгө чейин жооп берилген эмес. Мына ошондой энергетикалык тармактагы коррупциялык схеманын түзүүчүсү кече жарым сутка камалып туруп кайра коюлуп атат. Эмне коррупция менен күрөш ушулбу Кыргызстанда? Эмне Ширшовдун схемалары Кыргызстанда кайрадан иштеп баштадыбы? Ошон үчүн эмне үчүн ушундай маселелерде мамлекеттик бийлик, күч органдарынын жетекчилери катуу туруп, элдин суроо талабын укпайт? Ошон үчүн урматтуу депутаттар, мына ошогон Нурбек Өрмөбекович, Алмаз Акунжанович, Ширшовдун канча жолу кирип чыкканы жөнүндө маалымат берсек, депутаттардын запросун чек ара кызматы бербейт. Жашырышат. Көрүнгөн кишини ортого салышат. Андай болбош керек. Бүтүндөй эл азыр мына коррупциялык схемалар менен күрөшүү саясатына бул окуя көө жапты. Ошон үчүн мындай окуялар кайталанбашы керек, Алмаз Акунжанович.